Саламатсыздарбы? Студияда сиздер менен Урмат Борченов. Сиздер Улуттук банктын финансылык сабаттуулукту жогорулатууга багытталган Финсават телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбыз жасалма акча көйгөйүнө арналат. Алдамчылардын тузагына илинбеш үчүн эмне кылуу керек? Жасалма акчаны чыныгы банкноттон кантип ажыратабыз? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Акча күн сайын колдон колго өтөт. Бирок анын жасалма же анык экенин билгендер арабызда чанда гана кездешет. Ал эми дүкөндөр жана банктар банкнотторду текшерип турууга милдеттүү. Бирок көпчүлүк дүкөндөрдө акчаны текшерүүчү жабдуулар жокко эсем. Демек, эч кимибизде андай жагдайга туш болуп калбайм деген кепилдик жок. Текшербейсиз чын. Акчабызды мисалы кассадан барсак эле текшербей алабыз да. Чтоб алдан элекпиз буга чейин. Акча каражат текшербейм деле мен жасалма. Просто карта менен банкоматтан эле снимать этем. Акчаны сөз текшеребиз да. Фальшивый болуп калбаш үчүн. Эгер жасалма болуп калса билесиң да, соттолосуң да. Ал сыртынан эле байкалса болот да. Жасалма эмесчи. Кагаз бетинен деле мындай кармап көрсө билинет го дейм. Ага убакыт жок да чын эле. Келет акча кетет, бат-баттан эле жоголо берет го экен. Коопсуздукка карай биринчи кадам. Бул банкнотту текшерүү. Айрыкча чоң суммадагы акчаны негизги белгилери боюнча карап чыгуу керек. Анын жасоого өтө кыйын жана кымбатка түшө турган бир нече деталдары бар. Акчанын ак тилкесиндеги чоң коргоочу белги, ал купюраны жарыкка каратканда көрүнөт. Акча кагазына калкыма металл жип киргизилген. Ал бир бетинде гана жоон үзүк сызык катары көрүнөт. Ал эми жарыкта үзгүлтүксүз сызык катары чагылат. Бурчунан көрүнгөн жашыруун сүрөт. Портреттин сол жагындагы голограмма. Эгер банкнотту ары бери кыймылдатса, сүрөт өзгөрөт. Алдамчылар адамды бир заматта көзүн бууп, жасалма акчаны кармата салуунун бир топ схемаларын ойлоп табышкан. Жасалма акча сиздин колуңузга дүкөн аркылуу дагы келип калышы мүмкүн. Мындай учурда эмне кылуу керек? Кылмыш жаза мыйзамдары жасалма акчаны даярдоого, сактоого, сатууга жана ташууга тыюу саларын эстен чыгармаңыз. Сиз акчадан кол жууп калгандан коркуп, эптеп өткөрүп жиберүү аркылуу жасалма банкноттон кутулууну көздөдүңүз дейли. Андай факт аныкталса, милиция чакыртылат. Ал эми сиз жабырлануучудан кылмышкерге айланасыз. Акыркы 5 жылда улуттук валютанын акча белгилерин жасоо боюнча 179 кылмыш иши козголуп, 44 адам 3 жылдан 9 жылга чейин ар кандай мөөнөткө эркинен ажыратылган. Жасалма акча жасоо менен күрөшүү ички иштер органдарынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Кылмыштын бул түрүн ачуу жана тергөө алар эреже катары тымызын жана техникалык жактан жабдылган кылмыштуу топтор тарабынан жасалгандыгына байланыштуу эң татаал иштердин бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 233 беренесине ылайык жасалма акчаны же баалуу кагаздарды жасоо, жасалма акча белгилерин, металл тыйындарды, баалуу кагаздарды же чет өлкөлүк валютаны же чет өлкөлүк валютадагы баалуу кагаздарды сатуу максатында жасалмасын жасоо же болбосо сатуу максатында сактоо, ага тете сатуу 1000ден 2000 эсептик көрсөтүшкө чейинки айып салууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Кылмыштын коомдук коркунучу бул мамлекеттик экономикалык коопсуздугунун жана финансылык туруктуулугунун негиздерине, акча жүгүртүүнүн нормалдуу тартибине, рынок институттарынын толук кандуу иштешине зыян келтирет. Эч качан жазалма купюраларды базарларда, күркөлөрдө же башка жерлерде сатууга аракет кылбаңыз. Сиз бул кыймыл аракетиңиз менен кылмышкер же алардын шериктештери болуп калышыңыз мүмкүн. Колуңузга шектүү акча тийген учурдагы жасала турган кадамдар. Жакынкы милиция бөлүмүнө же улуттук банкка кайрылыңыз. Ал жерде адистер банкнотко экспертиза жасашат. Этият болуп, акчаңызды маал менен текшерип туруңуз. Биздин өлкөдө кылмышкерлер акча жасоонун бир нече түрүн колдонушат. Кыргызстанда улуттук банк тарабынан жасалма акча жасоочулукка каршы тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Тилекке каршы биздин Кыргызстандын аймагында улуттук валютанын жасалма банкноттору дагы кездешет. Бирок алардын сапаты төмөн десек болот.
Дүйнөлүк тажрыйбага ылайык бүт жасалма акчаларды бир нече классификацияга бөлөт дагы. Мисалы сапаты төмөн жасалма акча банкнотасы, олуттуу эмес, же сапаты олуттуу, же супер жасалма деп банкноттордун түрлөрү кездешет. Ал эми биздин Кыргызстанда ушул жасалма акча банкноттордун деңгээли төмөн, алардын ошо сапаты төмөн же олуттуу эмес деп кездешет десек болот. Мисалы, ошол жасалма акча банкноттордун кагаздары жөнөкөй эле кадимкидей эле кагаздардан жасалат. Ал эми нактагы банкноттордун кагазы бул жогорку сапаттагы пахта боласынан жасалат. Ал эми жасалма акча жасоочулуктун ошо эң негизги өзгөчөлүгү бул кагаздын төмөн сапаты десек болот дагы, жана ошол коргоо элементтердин жоктугу менен айырмаланат. Сом Кыргызстандын улуттук валютасы. Ал көзгө жагымдуу эле эмес, дүйнөдөгү эң жакшы корголгон банкноттордун бири болуп саналат. Сом эл аралык кадыр барктуу сынактардын жеңүүчүсү. Улуттук валютанын банкнотторунда 30дан ашык коргоо элементи бар. Алардын баары эл аралык стандарттарга ылайык келип, 3 деңгээлге бөлүнөт. Биринчи деңгээл калк үчүн. Ар бир жаран 6-7 коргоо белгисин жатка билиши зарыл. Аларды көрүү үчүн атайын жабдуунун кереги жок. Аларга коргоочу белги, коргоочу жип, голограмма, иридисценттик сызыкча, өтмө регистр жана 5000 сомдук банкноттогу Spark сыяктуу классикалык элементтер кирет. Коргоонун экинчи деңгээлин бир гана улуттук банк же коммерциялык банктардын эмес, супермаркеттердин жана мамлекеттик ишканалардын кассалык кызматкерлери билиши талап кылынат. Бул белгилерди аныктоо үчүн атайын детекторлор, лупа керек болот. Буларга мисалы ультра кызгылт көк жана инфра кызыл нурларда жанып көрүнө турган майда шрифттер жана майда чийимдер кирет. Үчүнчү деңгээл улуттук банктын эксперттери үчүн арналган жашыруун коргоо элементтери. Бул жерде банкнотодагы лупалар бар. Лупа менен карасак, бул ушул ар бир сызык, бир сызыкка өтүп, бир мындай жакшынакай бир композициянын сүрөттөрүн көрсөк болот. Ультра кызгылтым жарык деген бар. Атайын боектору кайсы жерде боелгон экенин камтылганын көрсөтүп турат. Кадимкидей жарыкты алып карасак кызыл түстө. Ал эми ультра кызгылтым жарыкка караганда булар болсо башка кочкул кызыл түстө болуп көрүнүп турат. Банкноттун арткы жагында дагы банкноттун номиналы түшүрүлгөн жана биздин коргоо тилке дагы 3 ар кандай түрдөгү түстөгү жашыл, көк жана кызыл болуп көрүнүп турат. Жасалма акчаны айырмалоого жардам берген дагы бир нече эреже бар. Алдамчылар адатта байкалбай калышы үчүн жасалма акчаларды эскилиги жеткен банкнотторго аралаштырып жашырышат. Айрыкча түн ичинде өзгөчө сак болушу керек. Анткени эксперттердин пикиринде дал ушул убакта алдамчылар жасалма акчаны өткөрүп жиберүүгө аракеттенишет. Баса, кийинки жылы Кыргызстандын улуттук валютасынын 30 жылдыгы белгиленет. Биз сиздер үчүн ал боюнча бир нече фактыны даярдадык. Кыргыз сомунун купюралары 100% пахтадан турат. Банкнот үчүн бул материал жөн жерден тандалган эмес. Пахта кадимки целлюлоза кагазына караганда 5000ге жакын кош бүктөөгө туруштук берет. Банкноттор 2 этап менен даярдалат. Алгач атайын коргоо элементтери бар банкнот кагазы басылат. Андан ары басып чыгаруу процесси башталат. Кагазга сүрөт жана голограмма, рельефтик мөөр, иридисценттик, түс өзгөртүүчү боектор сыяктуу коргоо элементтери түшүрүлөт. 2009 жылы 5000 сомдук купюра жылдын банкноту эл аралык сынагында мыкты банкнота намын алууга талапкер болгон. Банкноттордон жаныбарлардын микро сүрөттөрүн көрүүгө болот. Купюранын жашоо узактыгы 1 жылдан 5 жылга чейин деп белгиленген. Жасалма акчаны чыныгы банкноттон айырмалоо боюнча кененирээк маалыматты Улуттук банктын 3W чекит NBKR чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Финсабат берүүсүнүн кийинки чыгарылышынан көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.